баламды күтіп атам. Ушундай сүйүнүчтүү эме менен келип атат. Бизге деген бүгүн 14-күн ушундай эме менен аябай аман эсен келсе экен. Балдарыбыз ушул жакшы элдин керегине жарашып атат. Бир тууган ошо өзү менен бир тууган боордош элге жардам берип келип атат. Бизге сүйүнүчтүү. Чынында эле бул жактан ошо телевизордон көрсөтүп аткан бөлөк көрүнүш, анан ошол жерде болуп өзүм ошол абалды көргөндө такыр бөлөк көрүнүш экен. Чынында эле абал Кудай мындай кырсыктан негизи сактасын. Абал аябай оор, начар, кыйын. Биринчи ошол 2 шаарында болдук негизи. Куткаруу иштерин жүргүздүк. Эми көрүнүш аябай эле оор, кыйын, жүрөгүң ооруйт. Анан ошол жерде жүргөн адамдар суранышат. Ата-энелери калып калды, ата-энелерибиз калып калды, балдарыбыз калып калды, же бир туугандарыбыз калып калды деп ыйлашып. Ошондой сураныштар болот да. Кетейин деп аткан күндөрдүн биринде бир бала келди. Ал ошол менин атам менен энем калып калган ушул үйдө жардам бериңизчи деп. Анан ошол жерден издеп таап, анан биринчи ошол энесинин сөөгүн таптык. Энесинин сөөгү чыгып, ошол энесинин жоолугу чыгып калыптыр. Анан ошол жерден жоолугун кармап алып, ушундай бир эмоция менен ыйлады. Ал ыйлаганда биздин да көзгө жаш толуп кетти да. Анан ошо анын артынан эле атасы чыкты. Тоже эмоция менен аябай чыгып ыйлап жаман болду да. Ошол кез аябай мага ошол момент болду. Анан негизи толтура көп. Турциянын жер титиреген бөлгөсүндө Кахраман-Марашта мобилдик госпиталь апарган. Ошо госпиталды ал жерге биз орноштурдук. Эми госпиталдын ичинде врачтардын бир тобу иштеди. Хирургтардын тобу, нейрохирургтардын, анан травматологдордун биз общий 7 врач бир жуба ошо жер титиреген жабыркаган адамдарга жардам көрсөттүк. Ошо өзүбүздүн бөлүмүбүзгө көрө ал жерде күндүзү да түндө дагы ушу 7 күн жардам көрсөттүк. 7 күндө бир 100га жакын оорулууну кабар алдык. Куткарган жок, жытынан издеп таап берди да. Ал жактанчы труптарды. Ошолордон алып 2 кишини тапты. Сегодня особенный и очень трогательный день, потому что мы сегодня встречаем наших спасателей, которые работали в горячих точках, где произошли землетрясения в Турции, наших спасателей МЧС, которые все 13 дней, рискуя своей жизнью, старались помочь людям, которые оказались в трудной ситуации, в испытаниях, и сделали от себя все возможное, чтобы как можно больше спасти людей. Сегодня мы встречаем наших соотечественников, спасателей, которые были в Турции. Мы очень рады, что они вернулись на родину, гордимся ими и желаем им в дальнейшем крепкого здоровья и счастья в обоих мирах.